жашоонун баардык маанисин ушу акча менен материализмге байлап аткандай таасир калтырат да кээ бир коучтарда. Сизде андай эмеспи мындай? Өзү негизи байлык деген эмне өзү? Сезим да туурабы? Адам мисалы 200 000 сом таап деле өзүн аябай байлардай сезип, убагында эс алып, убагында каалаганын алып кийип, жеп, тууган урук менен катташып, ошентип эле спокойно байлардай эле жашашы мүмкүн. Кээ бирлер $100,000 айына тапса деле түү алып как будто жоктой жашашы мүмкүн да. Демек байлык бул акча менен өлчөнбөй турган нерсе, бул сезим менен, ички состояние менен, ички акыбал менен өлчөнө турган нерсе да. Анан эми закон мындай иштейт. Мен ички акыбалымда өзүмдү канчалык ток, бай сезе турган болсом, мага оңой болот акча табууга. Мен дайыма ач сезимде бир нерсе кыла турган болсом, мен 1000 бир нерселерди кылбайын, бирок баары эле баягы кризиске такала беришет да. Себеби биздин ички сезимдерибиздин эле чагылышы да бул жашоочу.